Анан Кыргыз жер банкы банкрот болгондо сиз кайра КГБ келдиңиз. ММБ болчу да. ММБге келдиңиз. 97-жылы Бишкек шаарында. Анан Разочарование болдум деп едиңиз. жок, ал жерде мындай болгон да. Досум начальник управления болуп калды дагы. Анан Султан кел деди да, иштейли, опытный эмелер жетишпей атат, вообще одни молодые. Жетишпей атат, кел. Баягыдай аз мен келдим, совсем по-другому будет деп. Жанагындай тууган урук деген болбойт. Болбойт. Бардыгы по-честному будет. Мурдагыдай иштейбиз деген. Ал досум чакыргандан кайра бардым. Бирок мени тез эле сразу алдылар. Экинчи жолу. 3 жыл иштедиңиз бирок Бишкекте. 3 жыл Бишкекте. иштедим. 3 жыл иштегенден кийин анан Баткен событиясы башталды. 2000-жылы, 99, 99 жылы. Башталды. Тиги Хизбут Тахрирдер кол салганда, кол салганда туда болгондо аябай мен мындай переживать. Вот такой человек, да. Глядя на успехи Талибана в Афганистане в 1999 году, лидеры исламского движения Узбекистана Тахир Юлдашев и Джумана Мангани были очень недовольны тем, как медленно продвигается исламский джихад в Узбекистане. В Узбекистан террористы направлялись через Таджикистан. Страна недавно оправилась от гражданской войны, и пройти там можно было беспрепятственно. Оставалось лишь преодолеть горы Кыргызстана, и Ферганская долина будет как на ладони. Кичи мекениңизде тем более. Кичи мекеним, анан шоякка барып, мен шоякта болушум керек деп. Анан жанагы облус ачылганда мага сунуш кылдылар да, жүр шоякка мага зам болуп бар деп. Как раз коопсуздук боюнча. Коопсуздук боюнча тудасында дегенде анан мен ал убакта Айтбаев болчу. Айтбаевди мен айттым, мен 2 жыл эле калды пенсияга. Мен мындай командировать этип эле коюңуздар, мен командировать этип ошол жакта иштейм. Ошондой практика бар. Обл администрация командировать этиңиздер, мен ошол жакта ушундай кылайын, ушундай сунуш болуп атат. Айтбаев болчу. Таштемир Сыдыгалиевич. Я к тебе, Султан, никаких претензий не имею, да. Но я не могу тебя так сделать. Ну, типа того, что он подумает, Айбалаев подумает, что я под него тебя копаю, да? Копаю, да, что он ойлап калышы мүмкүн, поэтому дейт, хочешь работай здесь, деп, если хочешь там работу, увольняйся, деп. Мен кылгандан мен жиним келип жазып койгом да. Ошондо пенсияга 2 жыл калганда кетип калып, ошентип 63 жашымда анан пенсия албадым. Эмесем 42 жашымда эле пенсия алып калмакмын. Болгондо да жакшы пенсия алмакмын да. Так гражданский эле пенсия алып калдым да. 63 жашымда. Это вот такие вот өзүмдүн жанагы максималистский эмелерим болчу да. Ошону, к сожалению, дагы эле бар да, ошол максималистский мышление. Кийин анан ошонун арасында революция болду. Революцияда курултайда ага чейин 2004-жылы депутаттыкка койдум да. Ар намыстан. Жок, 2004-жылы жөн эле одномандатный болчу ал убакта. Туура. 2004-түн аягы, Баткен, как раз Акаевдин эң акыркы выборы шайлоо. Баткен областынан ким койду эле сиз менен кошо? Айбалаев койгон, Доспол Нурулу койгон, Айбалаев койгон, анан кийин жанагы азыркы Садыр Нуркожоевдун досу Бурханов койгон. Где-то 8 киши койгонбуз да, 8 киши. Анан ал убакта жакшы баардыгыбыз бирге бир автобуска отурат элек дагы. Ну, бир эмемен. Айылдан айылга эме кылат элек, айыл өкмөттөр бизге. Талапкердин баары бир автобуска отуруп алыппы? Эл чогултуп берчү, ошондой болчу. Ошол убакта, ошол жакшы да, ошол система жакшы деп. Анан прямой контакт болчу эмелер. Ал убакта эч кандай жанагы эмелер, не деп койчу, агитатор деген болгон эмес вообще. Өзүбүз барып агитация жүргүз, андай суроо жок. Ошондой болгон да. Бирок мен ал убакта өтпөй калгам. Себеби деген менде жанагы эмелеримде болгон эмес, акча жок, эчтеке жок. Наблюдателим деле жок, баягы эме кылган деле жок. Ошондон мен голосумду алып койгон да. Бирок ошондон кийин эле революция болуп кетпедиби? Анан ошондо мен эл таанып калган экен да, курултайдан кийин эл көтөрүп эле ушул губернатор болсун деп, губернатор болуп калбадым. Элдик губернатор болгон турбайсыңар, да? Губернатор болгон. Анан Бакиев мени 1,5 жыл утверждать этпей жүрбөдүбү. Көчөдөн келип калдым да. Неизвестный, кот мишке дегендей. Неизвестный, мага ишене албай, жакшы эме кыла албай, ошентип 1,5 жыл ИО болуп жүрдүм, губернатор болуп.
Анан бирок мен аябай жакшы иштеп, тудастык кылып эл эме болгондон кийин Бакиев өзү 2-3 жолу барып, тудастык кылып көрүп, эл менен жолугуп, сүйлөшүп эме кылгандан кийин анан ишенип калдым ага кишине. Анан шайлоого келгенде Чо Султан канча голос алып бересиң деди да. Анан мен айттым, уверенный дедим, 100% алып берем дедим. Себеби аябай жакшы иш кылып аттым да. Десем, 100% бу dedi. Да, 100% алып берем. Десем эле кийин действительно 100% алып бердим да. Баткенден, Бакиевке. 2005-тен шайлоосу. Причем болгондо дагы эч кандай махинация болгон dedi. Эл чын дилиден берди да, себеби деген Үмүт чоң болчу да. Чын дилинен берди. Анан мен да ал кишини подводить этпей, бир да эме кылбай, бүт маселелерин чечип бердим да, эмелерде. Канча жылдан бери жыйылып калган маселелер бар экен. Уже Баткен облусу деградация болуп башталган экен. Бирок сиз хозяйственник эмессиз, андай көп тажрыйбаңыз жок. Ошол эле системный подход. Баягы эле КГБнын системный подход. Анан ошол жерде айттым, давайте баарын ар түрдүү киргизсем жөн эле ар ким ар түрдүү. Ал бул айылдан вообще бардак. Анан мен айттым, давайте мындай кылалы. Мен там где-то bir 24 айлык өкмөтү бар. Мен айттым 24-үңөрдү мен күндө эртең менен түшкө чейин 1 айлык өкмөт, экинчи айлык ошентип мен где-то 15 күндүн ичинде бүт баарыңарды проблемаңарды чечип берейин да. Баарын анан баягы чучу кулак кылып баардыгын эме очередке коюп. Адилеттүү болсун да. Адилеттүү болсун да. Анан кийин ошону менен 500ге жакын күндө адам келет. Анан мен баягы районный немелерде чиновниктердин бар, областной чиновниктердин баарын жыйып алып туруп, анан ошол жерде так, кандай көйгөй бар, кайталамай жок. Аналар чыгып көйгөйүн айтат, мен сразу айтам, көйгөйүн айтсаңар сразу чечишин айткыла, кантип чечебиз. Дегенде, понимаете, эл менен эгер иштесең, ошол жерде жашаган эл өзүнүн көйгөйүн сенен жакшы билет, любой адамдан жакшы билет. Көйгөйүн да билет, чечкен жолун да айтып берет. Только аларга жардам берип, колдоп, анча-мынча акча менен колдоп коюш керек да, ошол организационный. Анан ошол системный подход менен мен айттым да аларга. Так, давай кайталанмай жок. Значит, айткыла и сразу чечимин айткыла. Чечими менен кандай көйгөйлөр болуп атты, эң негизгиси? Негизгиси суу жок. Таза суу жок. Таза суу жок, жол жок. Жанагы эмелер арыктар баягы эме болгон. Анан сугарган суу жок. Электричество жок, фаптар жок. Ошого окшогон бүт ошого окшогон маселелер да бар да. Дагы бир чоң кредит жок. Көйгөй бул ползучая миграция, элдин баары кетет Баткенден. Да. Анын ордуна башка Алмалда ползучая миграция деле анча жок болчу. Ехать некуда было особо. Понимаете? Ну, эми Бишкекке баякпы канча-мынча, но негизинен эл ошол жерде эле болчу. Анан ошентип мен мындайча айтканда ошол 24 эме болсо 15 күндүн ичинде, ну 1 айдын ичинде толугу менен бүт бардыгын эме кылдым да, сразу жазып, ответственныйды табып, сен жасайсың мына ушуда. Анан сразу айыл өкмөтүнүн деңгээлде кимден чечет, район деңгээлден чечет, область деңгээлден чечет деп туруп баарына распределение кылып, баардыгын контролго алып, күндө контроль кылып жүрүп, ошентип где-то 15 күндүн 1 айдын ичинде бүт баарын тартипке салып, уже иш жүрө баштады да, 15 күндө. 1 айда нормальный болуп баардыгы ишке кирип азайдыбы кишилер? Сразу моментальный жок болду. Анан кийин мен ошол жерде баардыгын чечкенден кийин мен ошол жерде бардык акимдерге айттым. Значит так, эгер адамдар айыл өкмөткө кирбей туруп, сразу акимге бара турган болсо, сен айыл өкмөт иштен кетесиң, значит сага ишенбейт эл. Эгерде, значит, акимге кирбей туруп, мага келе турган болсо, аким сен иштен кетесиң. Капа болбо, значит, сага ишенбейт эл деп ошондой кылып койдум эле. Мага вообще эч ким келбей калды. Жоопкерчиликти өзүңөргө алгыла деген демек. Да, ошондой. Анан ошону мен анан кийин жанагы эгер айыл өкмөт чече албаса, акимге барчу экен баягы мен. Аким чече албаса, анан кийин мага келчү да. Ошондо бирок көп нерселер акимге жетпей эле, аким деңгээлде чечилип калып атканда, мага уже областной уровеньдеги бияка кайрыла турган вопростор калып. Ошентип чынын айтканда жарым жылда биз конкретно эле бүт эмелерине чечип койдук. Бул абдан жакшы система, жана күчтүү жергиликтүү бийлик деп жанагы эл аралык мындай алдыга өткөн өлкөлөр, развитый өлкөлөр айтып атпайбы? Ушул жергиликтүү бийлик күчтүү болсо, анда мамлекет өнүгөт деп. Ошондой эле болгон да. Анан эмелерде
дагы бир нерсени айтыш керек. Ал жерде ситуация была достаточно опасна. Границаларда аябай эмелер күчөп кетти да. Анан мен өзүмдүн эле постановлением менен эле штаб түзүп койдум да. Эмне штаб? Типа совбездей. Өзүмдүн эле совбезимдей. Районный милиция, районный прокурор, КГБ. Бүт барды кылып, айыл өкмөттөр тудаста кылып анан. Эртең кеч бүт барды границадагы жанагы чыр-чатактарын бардыгын чечип койдук да бир айда. Профилактика кылып. Профилактика кылып, бүт бардыгын чечип тудаста кылып. Границалардан жакшы иштебей, мен границаларда пограничниктерге мен народный дружина кылып жардам бергенмин да. Ошолорго дайым болуп. Пограничниктерден аз коркуп ошондой болуп калган да. Жаш балдар тем Жаш более. балдар. Ошолорго бир 10-дан 20-дан киши коюп контрабанда тудасын бардын токтотконбуз да ошол моменттерде. Көйгөй бул жол, суу, граница болчу да. Себебен бизде бүт Кыргызстан эгемендүү болгону менен биз жанагы анклавтар аркылуу өтчүбүз да. Ошондуктан Ооба, Сох и Ворух эки анклавдын проблемасы. ошол жерден сулар аркылуу өтөт элек дагы. Даже Ворух эмес, Чарку деген эми Тажикстандын основной территориясынан өтчү. Эмеден Сохтон. Анан сиз ошол жактан жол курганга демилге көтөрдүңүз, э? Өзүбүздүн территориябыздан. Өзүнүн территориясы менен деп туруп, ошондо анан Тажикстан чоркусун айлана турган, асынан Сохту айлана турган. Абасынан мына Сохтун жанагы түштүк жактагы жаңы дара зонасында бүт айыл өкмөттөр кыйналып калгандан биринчи очередь ошол жактан баштаган. Ашар менен 15-10 километр ошол жолдорду ашар менен куруп, анан уже аябай практика уже тажрыйба болуп калгандан кийин анан 100 километрлик айланма жолду ашар менен Алардан зависит этпей. Биринчи мен аябай кайрылгам. Президентке дагы, министр транспортко ошол Сулаймановго кайрылып, давай ушуну кылалы кандай-мындай десем, эч көнбөй койгондо президент да жакшы көңүл бурбай койгон. Анан мен айланып кеткенден анда ашар менен курабыз деп. Биринчи жолу ашардын принцибин колдонуңуз, жол колдонуп анан канча акча чогулттуңуз ошондо? Ашар жол менен мындай крупный проекттер түзүлүш үчүн элди көндүрүш керек. Биринчиден, элди ынандырыш керек. Мен жарым жыл элди ынандырдым да. Ооба, азыр подъездге бир лампочка койбойт эч ким өзүнүн акчасын. Эмеден тартып, Лейликтен тартып, Сүрүктөөдөн тартып, Кызылкыяга чейин бүт айыл өкмөттөрдү жыйып сүйлөшүп чыктым да, ошондой кылбасак болбойт деп анан. Ар ким эле өзүбүздүн райондо эле кылабыз дейт да. Жок, бул могу Сохто айлана турган жол, Чаркуну айлана турган бардыгыбызга керек бул деп анан ошонун бардыгын эме кылып, көндүрүп, анан сборный кылып Кызылкыяга баарын чакырып туруп, аксакалдарды да кошуп чакырып, ошол жерде ашар жол менен 100 километр жолду курабыз деп. Пүлгөн, Бүргөндү, Баткен. Да, Пүлгөн, Бүргөндү, Баткенди ошону баштаганыбызда баары макул болгон. Ошондон кийин мен биринчи баштаганда акча чогулткан жокка, эч ким таштабай койду. Эч ким чыгарбайт. Чыгарбайт да, ишенбейт. Анан мен өзүм 3 миллион губернатор фондум бар эле. Ошондон 1 миллион чыгардым мен. 1 миллион чыгарып ошондон баштадык. Вот, анан болгондо дагы мындай деп уюштурдук да, в первую очередь техника керек болчу. Эми жанагы эмен спецтехникасыны там эки эме грейдерини ал естественно образом дорожный службанын эмеси. А в основном самосвалдар, погрузчиктерлер бүт барды керек эле да. Анан самый главный эмени биринчи проектин түзүп алыш керек эле. Өзүбүздүн эле күч менен проектти түздүк. Техниканы сбор кыла баштадык. Техника көп экен, частныйга кетип барды техникалар. Биринчи эме кыл бардыгы эле сынык экен да. Ну, там детали жок. Бул жак карап көрсөм, ар бир машина көп болсо бир 15 миңден эле акча керек экен. Деталдарына. Анан мен бир тех помощь түздүм, бир машина. Техническое обслуживанияга. Анан ошолор бардыгын айттым. Так, мындай кылалы жигиттер. Бардыгыңарды эмеңерди ремонт кылып берейин. Вот. Техниканы. ГСМди куюп берейин. Анан силер бесплатно иштеп бергиле. Тамак ашыңарды, жатаканыңарды мен уюштуруп берейин. Ну силер зато эме кылгыла деп. Анан кийин ошол немеде, ошол 100 километр пространствода биринчи очередь эмелерине карьерлерди издедик, чтобы жакшы шагал болушун. Анан карьерлерди мен айттым, жолдон 1 километр нары болбосун. Обязательно жолдун жээгинен. Деп туруп, ошондой эмелерди ошентип табып, анан ошентип эме кылгандан кийин жакшы болду. Анан 1 миллион бөлүп туруп, нагыларды ремонттоп туруп, жанагы биринчи тамак ашын уюштуруп
тудаста кылып баштаганда анан мен ал жолду бөлүп бердим да. Лейлеке, Сүлүктөгө отдельный. Жок, Лейлектин өзүгө, Баткенге, Кадамжай, Кызылкыя шаар. Бөлүп бердим бардыгын. Ошолордон кийин вахта болуп бир айдан иштеп эме кылганбыз да. Ошол башталгандан кийин уже Баткендин бир мечитинен баштаганбыз. Баштаганда эле ошол жерде мен эсептегенмин да. Эсептеп туруп анан ошол жерде сүйлөп ачып атканда мен айткамын да. Ар бир километрге мен ушул 100 километрди курганга мен оказывается айттым да. Где-то бир 3 миллион менен бүтүрөм деп айттым да. Биринчи расчеттор ошондой. Биринчи 3 миллион мен 3 километрди бүтүрөм деп ошол расчет менен айтканда Сулайманов мага чалып министр транспорт күлгөн да. Султан, сен дагы бир Жолдубай боло турган болдуң. Мындай Жолдубай болгон уже Ысык-Көлдө дачы. Жолчубек эмеспи? Жолчубек болот. Касымов, Таласта. Жолчубек дагы бир күлкү болосуң. Бул биз дейт дорожниктер дейт. Угуп алып дейт бул суммаңды. Аябай күлбөй турган жерлер барды мен күлдүктөн. Анан мен айтам, Нурлан, сен азынча күлүп тура бер. Смеется тот, кто смеется последний деп. Анан ошону башталганда эле бир күндө эле 10 километрди оңдоп койдук да. Бир күндөбү? Бир күндө эле. Настолько, оказывается, организация жакшы болсо болот экен да. Анан эсептеп ошонун баардыгын курганда, вот, оказывается, мен 1 километрге 40 000 эле сом сарптаптырмын. 40 000 сом эле? 40 000 сом эле. Алардын эмеси стандарты боюнча 1 километрге 4 миллион сомдон неме. Демек, ортодон жейт экен да, Ортодон карабайсызбы, мен 100 эсе арзан кылып атыптырмын да. 100 эсе. Ошон үчүн жолдорду курууга эң чоң паракурчулук ошакта деп айтат экен да. Анан мен бул жерде мен жанагы налог төлөбөйм албадык андай бар, ошондой болгондо даже 50 эсе арзан бул. Аябай көп да. Мен анан ошондо бүтүрүп туруп анан кийин Сулаймановго айтканмын да. Мен 40 000 эле тораттым буга. А сен 4 миллион каяка торатосуң 4 миллионду? Десем, мен муну президентке айтам десем, айта көрбөйсүз жерде тудасты деп. Ошондон, теперь я посмеюсь десем, вот сеники тууру чыкты деп анан. Ошентип, тамашалап ошентип. Ошентип жолду курганбыз. 100 километрдин баарын бүтүрдүңүз да, Мен жарымыны эме кылганмын, бул интересный болду да. Мен уже ашар менен уруп атам, дүңгүр уже Кыргызстан боюнча уже кетип атат. Айжигитов деген вообще ашар менен уруп атыптыр. Андай дегендей деп. Анан ошондой болуп атканда кызыгы Фергананын эмеси губернатору. Срочно эмеге барыптыр да, Каримовго барып. Аны кийин өзү айтып берип атпайбы? Фергананын губернатору. Барып доложить еттим дейт. Каримов ушундай бир эме келиптир. Губернатор ошол жол куруп атат. Анан бүргөндү жактан өтөт экен. Бирок ал жерлер көп спорный да, ошону кандай кылабыз, реакция кылышыбыз керек десе. Ким ал дептир да Каримов. Бир Айжигитов деген. Канча километр? 100 километрди ашармын. 100 километр бир 15-20 жыл курат деп айтыптыр да. Бул жөн эле сөз деп коюптур да, мындай көңүл бурбай. Деген анан алдагын чыкпай, самый главный доложил деп келип эме кылганда. Анан мен жолду баягы алиги спорный жерлерден өткөрбөдүм бүт бардыгын. Спорный жер. Алар 15 жылда курат деп мен жарым жылда уруп салбадым ба. Спорный жерлерден өттүбү ошондо? Ошол спорный жерлерден мен жерлерди өткөрүп, жолдорду өткөрүп, сууларды өткөрүп, элди апарып, анан ошол биздики болуп калбады ошол территория. Алар реакция кылыштыбы? Алар кийин анан реакция кылышты да, уже бүткөндөн кийин. Кылышты, ничего подобного, мурун не кылып жүрдүңөр. Вот, теперь уже наши. Да, ошол как раз жанагы нефтяной качкалар, вышкалар бар жерлерден бүт барын өткөргөм деген. Жолдун боюнда тургандарбы? Ошол жактан өткөрүп, анан биздики болуп калды ошол жерлер. Анан бүргөндү зонасына тудастагы биринчи, экинчи эме кылып, суу өткөрүп, где-то 3000 гектарды освоение кылып, элдерге бөлүп берип, ошентип границалар жабып аткан. Бияка жылбасын деп. Ползучий захваттарды. Кийин тажиктерди тостум. Варух анклавын осы вообще
мындай бизден зависит этте турган кылып соох варух полностью бизден көз каранды болуп калды да ошондо жанагы айланма жолдордо эме. Ошонун ортосунда бир кызык факт болду. Айбалаев, Мамат Айбалаевдин жактоочулары, тарапташтары бир митингге чыгып, буну губернатор кылабыз деп. Бирок дагы кандайдыр бир антимитинг болуп, сизди колдогондор да адамдар чыгыптыр, айтыптыр мына ушул жолду куруп берди, ашар боюнча анан инвестицияны 8 миллиард сом инвестиция алып келди деп. Ушул жактан эки суроо, Айбалаевдин колунда иштеп калгансыз да, советник болуп, промышленный отделине. А эмне үчүн сизге карама каршы чыга баштады? Эң башында эле ошондой болгон. Эң башында эле мен жаңы губернатор болгондо, бул бала эчтекени билбейт, бул жаш бала тудасты деп туруп өзүнүн эмелери менен келген да Айбалаев. Сторонник. Өзү болоюн деп. Өзү болоюн деп келгенде эл кууп чыгарды да. Анткени мындай көп эчтеке кылган жоксуң деген домат кылышты. Жок, билбейм эмне кылды, иши кылып өзүнүн туугандары эле чыгып эле жоңкоюң султан тандадык ушул болот деп эле чыгарып койдулар да. Ошону мен кетип калдым. Мен ал киши менен сүйлөшкөм да жокмун, урушкан да жокмун. Кирип эме кылды эле, кабинетке кирип ушундай деген мен акырындап чыгып, туугандарга айтып койдум, ушундай байкеңер келиптир, барып сүйлөшүп койгула десем, алар өздөрү эле барып сүйлөшүп, акырындап чыгып машинага салып жөнөтө берген да. Ал жерде эч кандай чыр деле болгон эмес. А экинчи суроо мына Мамаджан Бердишев деген сиздин тарапташыңыз айтып атат, 8 миллиард сом инвестиция тартты. Да, ал жерде мындай да, мен эме болгондо сразу 2005 жылы мен эме кылгам. Долгосрочный программа развития түзгөм. 2005-2040 чейин. Баткен областын боюнча. Анан кийин мен эмелер менен австриystер менен чыгып консалтинг компания кылып ошол мен конкретный кылып түзгөнмүн да. Анан ошонун негизинде мен ар бир айыл өкмөткө айтканмын, давай ушул пландын алкагында, программанын алкагында ар бир айыл өкмөт өзүңөрдүн жанагы социально-экономический развитие боюнча паспорт түзгүлө деп. Ошол жерге кыялданган нерсеңердин бардыгын жазгыла деп. Десем, акчаны каяктан табабыз ал жака? Жок, силер биринчи создавать эткиле, ошону кылгыла. Анан кийин социально-экономический паспорттор барды түзгөндөн кийин жанагы донорлорду чакырып, ошонун бардыгын бириктирип туруп, бир портал кылып, бардыгын эме кылгам. Электронный эмеге киргизгенмин да. Портал кылып, анан эмеге чыгаргам, соцсетке, интернетке чыгарып койгом. Ага чейин жанагы бир 20дан ашык эмелер болгон да, донорлор, 30га жакын. Алар өздөрү кыдырып, анан айыл өкмөттөр менен сүйлөшүп, анан ошол жерде өздөрү эмени сунуштап, ошентип жүргөн экен да. МПОлор менен кошо, Да, МПОлор менен кошо ошондой. А мен бул жерде портал кылып койдум дагы, ошол социально-экономический паспорт кылдым дагы, ар бир айлык. Ошонун ичинде бүт барды проекттерди түздүрдүм дагы, кандай эмес болсо. Анан ошол портал кылып туруп, анан кийин интернетке чыгарып койгондон кийин, анан бүт бар донорлорго айттым. Мен ушундай порталга эле мындай кыдырыштын кереги жок. Порталга киргиледен ар бир айыл өкмөт социально-экономический паспортуга киргенде ошол жерде перечень эме бар. Ошону тандап туруп келип анан конкретный адресине келип ошол жерге эме кылгыла депчи. Эми донорлорго социалдык объекттер албетте кызыктуу, бирок инвесторлорго кызыктуу эмес да, алар өзүнүн кирешесин алыш керек. Жок, инвесторлорду андан кийин эмени Кадамжайский сурмунный комбинатты, Бакиевдин жардамы менен. Андан кийин Айдаркенский жанагы ртутный комбинатты, жана көмүрлөрдү, жанагы сүлүктүүдө көмүрлөр, ошо крупный эмелерге биз инвестор тарттык да. Анан кийин жанагы эмени цементный завод. Кызылкыя. Кызылкыянын цементный заводуну биринчи эмеге эме кылган болчу. Ноокатка кылабыз деп. Ноокатка жанагы сырье ошол жерде да, Ноокат районунда. Ноокат районун түзөбүз деп анан голый жерге эсептегенде 270 миллион доллар чыккан. А мен ону угуп туруп, эсептеп чыгып, бир Кызылкыяга куралы деп. Кызылкыяга куруп инфраструктурасы бар, ошол тем более рабочий класс бар, эч кимди эме кылыш керек эмес. Деп туруп эсептеп алып 80 миллион доллар кылгам да. Анан мен Бакиевке айткам, 80 миллион менен эле кылса болот экен берге десем, анан жанагы бир еврей болчу, анын эмеси советниги. Фамилиясы эсимде чыгып турат. Ошол строитель. Ошого айтсам, ол барып Бакиевди убеждать этип, анан азыркы Кызылкыянын эмесиге курганбыз да. Ошондо 80 миллион менен эле курулуп калган.
Бишкек шаары жана Чуйский областан караганда мен оказывается көп эме тарткан экенмин. Инвестиция. Булар там 2 миллиард тарткан болсо мен 8 миллиард инвестиция тартып турмун да ошол жылдар. Ошо 8 миллиардка эмнелер курулду? Кызыл киски цементный завод. Берки эмелер көмүр шахталары иштей баштады Кызылкыяда. Кадамжайский сурминой комбинат иштей баштады. Айдаркенский ртутный комбинат. Мен Кадамжайский сурминой комбинатты илгери 7000 СССР убагында 7000 тонна чыгарчу экен бир жылда. Мен 3500 тоннага чыгардым да. Сурманы. Наркы эмелер где-то 500 тонна чыгарчу экен. Айдаркен, мен 350 тоннага чейин чыгардым да 2 жылда. Ошонтуп мен 27-жылдын жыйынтыгы менен эсептеп көрсөм 2007, 2006, 2007 оказывается Бишкек шаары менен Чуй областан мен 2-3 эсе көп инвестиция тартып турмун да. А инвестиционный привлекательность Бишкек шаары менен Баткенди салыштырып болобу? Албетте, бияк ушундай инвестиционный привлекательный эмеси менен 2 эсе аз тартып турлар да. Инвестиция ошондой факторлор бар. 10 сен